Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, эфирде Ош Пирим жаңылыктары. Кызматыңыздарда мен Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрлөк. Ош шаарынын мыкты мугалими аныкталды. Табият кырсыгынан кийин Чоңалайда 2000ден ашуун тургун медициналык кароодон өттү. Өлкөдөгү автомектептердин жарымы талапка жооп бербейт. Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүнүн 240-үйүнүн тургундары укук коргоо органдарына нааразы. Ош шаарынын 2017 жылдагы мыкты мугалими аныкталды. Шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган саамалыкка каладагы 55 мектептен бирден мыкты делинген мугалимдер катышкан. Бүгүн анын финалдык туру болуп, тандалган 5 мугалим өз мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Кабарчыбыз Чынарбек Алипеков кененирээк айтып берет. Мен мугалиммин. Жашоону сүйүп турган Гүлбарчын Ормашова номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин сынакка катышып жатат. Ал буга чейин 3 турдан өтүп, финалга чыккан. Башталгыч класстарга билим берип келе жаткан Гүлбарчын жигердүүлүк менен иштеген адам ар дайым ийгиликке жетишерин айтат. Мен бул конкурска катышуу менен өзүмө дагы да кесиптик жөндөмө коштум десем болот. Буга чейинки турлар биз үчүн абдан кызыктуу болду. Эң негизгиси дос күттүк, бири-бирибизди тааныдык. Андан кийин биз педагогикалык тажрыйба алмаштык дегендей. Буга чейин окуп, эсибизден чыгып калган педагогдорду окуп, өзүбүзгө методикалык дагы, усулдук дагы, теориялык дагы билим ашыра алдык. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жыл сайын мыкты мугалим сынагын өткөрүп келет. Демилгечилер мындай иш-аракеттер билим берүү жаатында эмгектенген кызматкерлердин билим деңгээлинин жогорулашына шарт түзөт деген ишеничте. Буга байланыштуу сынактын талаптары жылдан жылга татаалдашып, критерийлердин саны да көбөйгөн. Бул өз кезегинде мыктынын мыктысын тандоого мүмкүнчүлүк берет. Сынактын негизги максаты шаарыбыздагы эң мыкты мугалимдерди аныктоо, жана алардын иш тажрыйбаларын жайылтуу, жана жаш мугалимдерди, мектептин башка мугалимдердин ушундай бир алдыңкы мугалим болууга, жарыштарга катышууга, жеңиштерге жетишүүгө чакыруу болуп эсептелет. Финалдык беттеште катышуучулар 6 этаптык турдан сыналды. Анда өзүн өзү тааныштыруу, предметтик жана логикалык суроолор, өнөр кесип тандабайт сыяктуу критерийлер каралган. Андан сырткары менин педагогикалык көргөзмөм деген аталыштагы көргөзмө бурчта катышуучулардын иш кагаздары, усулдук буюмдары коюлган. Бул сынак баардыгына белгилүү болгондой жыл сайын өткөрөбүз. Анткени биз министрликтин тарабынан республикабызда болот да, областтар арасында. Ошондуктан биз Ош шаары 2-чи борбор болгондон кийин ушул мыкты мугалимди тандап алып барыш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул честный болду. Эгер честный болбосок, биз аякка барып келген команда бизди да уят кылып коюшу мүмкүн. Ошол себептен биз канчалык сын пикир болсо, канчалык таза өтсө, биздин Ош шаарынын намысын да короп келет деген оюбуз бар да. Ош шаарындагы 55 мектептен суурулуп чыгып, мыктылыгын көрсөткөн мугалимдин сынагы кызуу өтүп, көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Баш байгени Жетиген мектебинин химия предметинин мугалими Айжан Абдулапова багындырды. Ага шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан жеңил унаа менен сыйланып, республикалык мыкты мугалим 2017 кароо сынагына жолдомо берилди. Ал эми калган катышуучуларга 10 000 сомдон 30 000 сомго чейинки акчалай сыйлыктар тапшырылды. Чынарбек Алипеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарындагы бүтүрүүчүлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрдү тааныштырып, аларга кеңири маалыматтарды берүү үчүн ачык эшик күндөрүн өткөрүү башталды. Мындай максатта бүгүн Ош мамлекеттик университети аймактагы мектеп окуучуларына эшигин ачты. Ага ылайык бүтүрүүчүлөрдүн татыктуу кесип тандоосу үчүн кеңештер берилип, окуу жай жөнүндө кенен кесир маалыматтар айтылды. Жогорку окуу жайдын ачык эшик күнүнө биздин чыгармачылык топ да катышып келди. Окуу жайдын айланасы таң эртеден студенттерге эмес, студент болууну каалап келгендерге толду. Алар азыр окуучу болгондуктан кайсы факультетте кандай окутуу жүргүзүлүүдө, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билүү негизги максат. Айзира келечекте мугалим болууну тандап койгон. Орус филологиясы өткөргөн кышкы долбоор иш-чарасына катышып, окуудан 5% жеңилдетүү да алууга жетишкен. Ага ылайык бүгүн өз кесиби жана келечекте окуй турган факультети жөнүндө маалымат алууну көздөгөн. Мугалим кесип бул мен үчүн эң ыйык, ардактуу кесип. Анткени мугалим деген бул башка кесипти дагы
келечекте чыгарат да. Мисалы үчүн ар бир мугалим болушу мүмкүн, технолог, энергетик бар жок кесипти ошо мугалим окутуп чыгарат. Ошондуктан келечекте кийинки муундарга жакшы сабак берүүнү, орус тилин жана да орус адабиятын өнүктүрүүгө кичине болсо да салым кошоюн деп мугалим катары ошо мугалим тандап алдым. Окуу жай жыл сайын келген абитуриенттерге жаңы шарттарды түзүү менен алек. Учурда университеттин 17 факультети, 2 билим берүү институту, 3 колледжинде 78 багыт боюнча 28 миңден ашык студенттер билим алууда. Келе жаткан окуу жылга карата дагы жаңы пландар коюлган. Ош мамлекеттик университети быйылкы жаңы окуу жылына дагы бир топ жаңы ийгиликтер менен келип атат. Анын ичинде мисалы инфраструктураны жаңылдадык, жаңы программалар ачтык, жаңы факультет ачып атабыз. Мисалы бул Кыргызстанда, Кыргызстан түштүк аймагында биринчи болуп Кыргыз Европа факультетин ачып атабыз. Анын ичинде мына бүгүнкү күндөгү эмгек рыногу талап кылган бир топ жаңы адистиктерди ачып, анын үстүндө иштеп атабыз. Эң башкысы бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети жаңы адистиктерди ачуу менен бирге эле анын сапатын камсыздоо жаатында бир топ иштерди алып барып атат. Ош шаарында быйылкы жылы мектепти 2,5 миң окуучу бүтүрөт. Анын 188 гана мамлекеттик бюджеттик орунга окууга мүмкүнчүлүгү бар. Калгандары үчүн контракттык негиз болоору анык. Андыктан бүтүрүүчү класс окуучулары окуунун акысы канча турат, аны да эске салып коюшса. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Жер титирөөдөн жапа чеккен үйлөрдүн ээлери коопсуз жерлерге көчүрүлүп, убактылуу турак жай менен камсыздалды. Бул тууралуу премьер-министр президент Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушууда билдирди. Маалыматка караганда, кырсыктан жапа чеккен социалдык объектилерди калыбына келтирүү чаралары көрүлүп, материалдык чыгышлар эсептелүүдө. Адамдарга үйлөрүн калыбына келтирүү жагынан жардамдар берилип жатат. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт адамдарга жардам берүүнү күчөтүп, калыбына келтирүү иштерин өз маалында бүткөрүүнү камсыз кылуу зарылдыгын айтты. Мамлекет башчысы кырсыктардын кесепеттерин жоюу учурунда тиешелүү органдардын ишиндеги кемчиликтер ачыкталганын белгиледи. Буга байланыштуу алдын алуу ишин күчөтүү, адамдардын коопсуздугун камсыздоо жана тобокелдиктерди болушунча азайтуу керектигин тапшырды. Чоңалайдагы жер титирөөдөн кийин 2000ден ашуун жаран медициналык атайын кароодон өттү. Ал эми оор абалдагы бейтаптар райондук жана Ош облустук ооруканаларына жеткирилүүдө. Көбүнесе аймактагы тургундар жаратылыш кырсыктарынан чоочуп, кан басымы жоорулап кеткендер. Ага кошумча кош бойлуу аялдар да бар. Алардын 6-сы төрөт үйлөрүнө жеткирилип, дарыгерлердин кароосунда болууда. Тол аймактагы тургундардын абалы тууралуу кесиптешим кененирээк сөз кылат. 22 жаштагы Айдана Салиева жер титирөөдөн кийин Ош шаарына оор абалда келген. Жаратылыш кырсыгы кош бойлуу жаш келинди катуу чоочутту. Ал эми үй бүлөсү азыркы учурда чатырда жашап жатканын айтат. Биринчи баласы көз жарганча эми шаарда турмакчы. Ичим ооруп баштаганда 1-2 күн болду. Ошол 1-2 күн өтүп кетет деп ойлогом. Бирок больницага бардык. Баргандан кийин ошо Ошко жиберишти да. Бул жакта жакшы карап атышат. Айдана менен кошо дагы жер титирөөдөн жапа тарткан 2 аял учурда Оштогу жекеменчик төрөт үйүндө дарыланышууда. Дарыгерлердин айтымында бейтаптардын абалы жакшы. Чатырда жашасаң да балдар менен кыйын экен, жаш балдар менен. Ошого балдарымды күйөөм алып келсе, ушул жерде турайын деп, 1-2 ай турайын деп отурабыз. Май ичтелип биткенде уктук. Аябай катуу коркуп калдык. Барыбыз келбей калды эсеби. Кош бойлуу айымдар 20, 22 жана 31 жаш курактагылар. Алардын бири бүгүн эрте менен көз жарган. Гинекологдор калган 2 айымдын абалы жакшы болсо, жакын күндөрдө чыгарат. Алардын ай күнү жете электигине байланыштуу шаардан алыс кетпей туруусу керек дешет. Боюнан козголуп келген кош бойлуу аялдарыбыз толук кандуу дарылануусун улантууда. Азыркы тапта акыбалдары жакшы, стабилдүү. Мен оюмча азыр Ош шаарында эле тууган уругунда калып көзөмөлдө болушат окшойт. Жер титирөөдөн кийин Чоңалайга дарыгерлерден турган 4 жумуш топ жөнөтүлгөн. Алар 2000ден ашуун тургундарды медициналык кароодон өткөрүштү. Кайрылгандардын көбү табият кырсыгынан чоочуп калгандар жана кан басымы жогорулап кеткендер. Ал эми оор абалдагы бейтаптар райондук жана облустук ооруканаларга жөнөтүлүүдө. Оору, соматикалык оорулардан бир оорулуубуз дароо коргонго
госпитализация болду. Бул деген ошол стресстен давлениясы көтөрүлүп гипертоническая болезнь менен. Андан сырткары 2 жаш балабыз ОРВИ диарея менен дароо өткөргөнгө госпитализация болду. 6 кош бойлуу аял, анын ичинен 5 областной родильный стационарга алып келип төрөт уже жүрдү, бирөөсү дароо өткөргөндө төрөдү. Азыркы учурда Чоңалайда Карамык айылында мобилдик клиника уюштурулган. Ал жайда 7 дарыгер жана 26 медайым иштеп жатат. Ага кошумча Ош шаарынан дагы 3 психолог жөнөтүлдү. Арат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары. Алдыдагы шайлоолордо бюллетень калыңыраак жасалат. Мындай чара жарандардын кимге добуш бергенин сыр бойдон сактоо максатын көздөйт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Эске салсак, буга чейинки шайлоолордо жарандар бюллетендердин кагазы өтө жука келип, күнгө жазуулар көрүнгөнүнө даттанышкан. Жакынкы шайлоолор 28 майда өтөт. Бул күнү ыйгарым укуктары аяктаган айрым жергиликтүү кеңештер жана мэр айыл башчыларын шайлай албай коюп, таркатылган депутаттар кайрадан тандалат. Өлкөдөгү автомектептердин жарымы талапка жооп бербейт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин кабарлашты. Алардын эскертишкендей, жалпысынан Кыргызстанда 210 мекеме айдоочуларды даярдайт. Аларды текшерүүдө 100дөн ашыгында материалдык техникалык базасынын кемчиликтери табылган. Мүчөлүштүктөрдү оңдоо тапшырмасы берилди. Эске салсак, автомектептерге лицензияны Билим берүү министрлиги берет. Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүнүн 240-үйүнүн тургундары укук коргоо органдарына нааразы. Жашоочулардын бири үйдүн сыртынан эшик ачып алган үчүн коңшулары сотко берип койгон. Эски жатаканада 20 үй бүлө көп убакыттан бери кысылып жашоо кечиришет. Жатаканадагы жашоочулардын көйгөйү, алардын кеңири жашоосуна болгон тоскоолдуктар тууралуу кесиптешим Арген Нуров айтып берет. Жашоо шартты кирип көрүп чыккыла. Калбу Белекова жатаканада жашаганына 20 жылга чукулдап калды. Анын ичинде кененирээк басып жүрүүгө мүмкүн эместигин айтат. Ушундан улам алардын үй бүлөсү үйдүн сыртына 2 метр дубал чыгарып кирип чыгууга эшик ачышкан. Бирок жатакананын жанындагы жаран бул курулушту бузууну талап кылып, шаардык сотко кайрылган. Бардыгы макулдук берди. 2 метр мына ченеп, эсептеп жаз көргүлө. 2 метрде ачып кичинекей будка кылдык. Ошондо мына жерде соттун үйү бар. Өзү негизи сот жашабайт. Бул Бишкекте. Мунун жээндери бар. Ошо жээнинин дагы күйөө баласы жаш эле бала экен. Ушул арызданып барып атат. Ушул жаккачы мэрияга сотко ушул кайрылып атат. Анан эмне үчүн дедим. Эмне үчүн? Эми ушунча катта немеде жашайсың, бардыгы. Эми эмнеге батпай атасың? Сен биз сага мышайт эткен жерибиз жок десек, менин машиналарым менен кирип чыгам дейт. Кеңири кирип чыгышым керек дейт. Бул үй 1958-жылы курулушчулардын жатаканасы катары тургузулган. Союз тараган соң ар бир бөлмөнү бирден жеке адамдар сатып алышкан. Үй тургундарынын негизги эле максаты коридордо бала чакалары менен кенен жашоо. Бирок көздөгөндөрү жакынкы убакта ишке аша тургандай эмес. Ким болсо чоңдун баласы үлөсүн болуп ушундай кылышат. Биз эми мен деле эшик ачайын деп азыр коркуп турам. Дагы ачсам мен дагы сотко берип соттоп салабы деп. Азыр эшик ачкым деле келбей калдым айткандачы. Үстүнө чыгып келемби кандай түшүнбөй деле калдым. Эми азыр мына бир соттун айынан ушуну көрүп атасыз. Мына жакта жол жетиштүү турат. Мына көрүп атасыңар. Биздин өзүбүзгө кичине защита болот эле ушул эки немечи. Түнү менен машина өтөт. Эки эшик биригип турса, эшигибизди жап деп айта албайбыз. Олор дагы чыгыш керек, эмгиш керек. Анан мына бир жак бетибиз нары карап чыгып кете турган болсо, биз дагы бир тарап болуп калабыз да. Эски жатакананын жашоо шарты да аябай оор. Кышында ар бир бөлмөдө мешке от жагылат. Жылуулук түтүкчөсүнө кошулган эмес. Тургундар шаарда каттоодо турганы менен жергиликтүү бийликтер жардам беришкен эмес. Болгону жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Ош шаардык кеңешинде депутат кезинде бул тургундарга жардам колун сунган экен. Улан Примовдун бизге кышында көмүрлөрүбүзгө анча-мынча баягы күн помощто ушул жерге деп жөнөттүргөн жардамдар болуп эле атты, алып эле аттык. Ал жогорку кеңешке кетип калды, анан бери мына жерге бир панда келбек.
Тургундардын айтымында жатакананын тегерегинде жашагандардын баары курулушка макулдук беришкен. Бирок алардын бирөөсү гана каршы болуп сотко кайрылып отурат. Биз каршылык көрсөтүп жаткан тургундун үйүнө баш бактык. Бирок алар жер талаш боюнча пикир айтууну каалашкан жок. 2 метр дуал боюнча Ош шаардык сотунда отурум болуп, анда доогер катары экотех инспекция катышкан. Акыркы жолу 4-май күндөгү Ош облустук сотунда ал курулуш мыйзамсыз деп табылган. Абибулла Алматов курулушту эч кандай бир документсиз эле курган. Ошол негизинде гана именно 454-чү беренеде көрсөтүлгөн бул шаар куруу жана архитектура боюнча укук бузуулары. Ошондо көрсөтүлгөн негиздерге каралып, аны укук бузуучу деп танылган. Курулуш мыйзамсыз деп табылган соң, эми жабырлануучулар мыйзамдаштыруу аракетине өтүштү. Мамлекеттик каттоо кызматы эски үйдүн жер аянтына тиешелүү документ жок экенин билдирди. Ал жердеги өзү жашоочулар ар бири ошол квартираларын өткөрүшкөн, каттоодон өткөрүшкөн. Негизи пузу өзү ошол домго тиешелүү жер аянты домго бекитилип берилген эмес, бизден каттоодон да өткөн эмес. Бир нече жарандар аракет кылышкан. Ал жерде эми бул мэрия тарабынан чечиле турган маселе да. Бул үй боюнча алдыда архивден документти тактап, аларды мамлекеттик каттоодон өткөрүү иштери турат. Андан соң каттоо кызматкерлери жердин так чегарасын аныкташса, жашоочулар сыртка эшик чыгара алышат. Анда да тиешелүү кызматтардан уруксат алуусу шарт. Негизинен бул жатакана эскилиги жетип, бузууга кете турган курулуштардын катарында. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарында окуучулар 540 тетиктен таштандыларды бөлүштүрүп, урнага салуучу робот ойлоп тапты. Бул эмгеги үчүн 2 окуучу Америкада өтүүчү эл аралык генийлер олимпиадасына чакыруу алганын мугалими Мурат Ишембаев билдирди. Жасалган робот окуучулар Кансар Кудайбаков менен Таберик Зулпукар уулунун эмгеги. Гениус олимпиадасы 12-17 июнь аралыгында Нью-Йорк штатында өтөт. Ага дүйнө жүзүндөгү 40тан ашык мамлекеттен окуучулар катышат. Олимпиада окуучулардын илимге болгон кызыгуусун арттырат. Биздин окуучулар таштандыны бөлүштүрүп, атайын урналарга салган роботтун үлгүсүн жасап чыгышкан. Алгач ушул жылдын февраль айында онлайн турга катышып, кийинки баскычка өтүштү. Программасын өзү иштеп чыкканбыз, деди Ишембаев. Азия чемпионатында кыргызстандык балбан Самат Шырдаков грек-рим күрөшүнүн коло байгеге ээ болду. Спортчу 80 килограммдык салмак категориясы боюнча чыгып, биринчи олимпиада ирандык балбанга 8-0 эсеби менен утулуп калган. Бирок ага карабай коло медаль үчүн күч сынашууга мүмкүнчүлүгүн сактап калган. Анда 2012 жылдагы Лондон олимпиадасынан коло байгени багындырган казакстандык Даниал Гаджиев менен бет келген. Белдештин жыйынтыгы тең чыгып, калыстар жеңишти кыргызстандык спортчу кайгырды. Алдыда дагы кыргызстандык спортчулардын беттеши бар. Беле кетсек, Индиядагы Азия чемпионатында Кыргызстандын атынан 18 балбан катышууда. Алардын арасында Айсулуу Тыныбекова да бар. Шаршембе күнү Орусиянын президенти Владимир Путин 11-номурда хоккейдин Уламышы аттуу команданын курамында хоккей ойноп, каршылаш командага 7 жолу шайба киргизди. Калгандары аны чыгарып бергенин кок соккусунун натыйжасында ишке ашты. Жыйынтыгында 17-6 эсеби менен өлкө башчысынын командасы жеңишке жетишти. Президент менен бир командада ойногон коргоо министри Сергей Шойгу да оюнда айырмаланып, анын эсебине 3 шайба жазылып калды. Путин болсо чабуулда активдүү ойноп, курч соккуларды узатты. Oyun учурунда эреже бузулуп, анда ал бир жолу жыгылып түшкөн. Бирок дароо ордунан туруп оюнду уланткан. Орусиянын президенти 10-майда гала матчка катышуу үчүн Сочидеги чоң муз сарайына барган. Аталган мелдештер менен түнкү хоккей лигасынын 6-сезону жыйынтыкталып жатат. Дүйнөдөгү эң семиз эркек киши Хуан Педро Франко ашказанына жасалган операциядан аман эсен чыкты. Бул тууралуу Франс пресс маалымат агенттиги жазып чыкты. Бул операция Франконун салмагын 2 эсеге азайтууга багытталган. Алдыда аны дагы бир операция күтүп жатат. Операция ийгиликтүү жасалды, эми анын денеси өзгөрүүлөрдү кандай кабылдай турганын байкашыбыз керек. Бардыгы ойдогудай болот деп үмүттөнөбүз, деди хирург Хосе Кастанада. Салмагы 595 килограммга жеткен Франко операция алдында дагы бир топ арыктаган. Дарыгерлер Франконун арыктайм деген дымагы күчтүү болгону үчүн ага жардам берүүгө бел байлашкан. Кийинки операция быйыл ноябрь айында жасалат.
Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарлар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн Ош Бирим чекит KG сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жагымдуу жаңылыктар менен көрүшкөнчө.